16 апрель күнү Ош мамлекеттик педагогикалык университетинде профессор Сапарбек Мадраимовдун 75 жылдыгына карата аймактык илимий конференция болуп өттү. Иш-чара жаңы маалыматтык технологиялар мезгилиндеги студенттик илимдин өнүгүшү аталышында болуп, ага Бишкек шаары, Баткен, Жалал Абад жана Ош облусундагы жогорку окуу жайлардын студенттери, илимий жетекчилери менен бирге катышышты. Бүгүн пленардык заседание бүткөндөн кийин секцияларда докладтарын жасап, докладтар ош секцияларда биринчи, экинчи орундарды алып, ошол эмгегиңерге жараша биздин окуу жай тарабынан берилген грамота сыйларга ээ болуп кетишиңерге мен тилектешмин. Конференциянын жүрүшүндө университеттин ректору Бекмурза Зулуев куттуктоо сөзүн сүйлөп, катышуучулар алгач Мадраимовдун өмүр тажрыйбаларын чагылдырган тасмага күбө болушту. Аны улай пленардык жыйында студенттер өз баяндамаларын жасашты. Инновациялык технология жегенге токтолдум. Мен мурда түзүлгөн болсо дагы азыркы учурдагы өзүнүн актуалдуулугун жоготпогон Word текстик процессорунун мүмкүнчүлүктөрүн үйрөтүүдө проектор методун колдонууну айтып өтсөм. Илимий конференциялардын негизги пайдасы студенттерге бул ошол илим жолунда, илимий жолдо эмгектенгиси келген жаш студенттердин илим жолунда болгон алгачкы кадамдарына аягында чоң жардамы тийгизет. Мындай конференциялар биринчиден билим берүү тармагында өнүгүүлөргө салым кошот, студенттердин өз алдынча өнүгүүсү, илимди изилдөөсү келечекте аябаганда көп пайдасын берет деп ишенем. Пленардык жыйындан соң калган катышуучулар секцияларга бөлүнүшүп, макалаларын коргошту. Ар бир бөлүмдө даярдалган макалалар талкууларды жаратып, суроо жооп менен коштолду. Университеттин илимий иштери боюнча проректору Равшанбек Абсаттаров конференциянын жогорку деңгээлде өтүп жатканын белгилеп, иш-чаранын жүрүшүнө токтолду. Жаңы маалыматтар технологиясынын өнүгүүсүндө студенттик илимдин өнүгүшү деген темадагы илимий жакшы бир салмалык болуп атат. Ушул студенттер Ош, Жалал Абад, Баткен, Бишкектен бери келип катышты. 5 секцияга бөлгөнбүз 100дөн ашуун макала келип түштү бүгүнкү күндө. Эң көп ушул жаңы маалыматтар технологиясы боюнча. Алардын жаңы маалыматтар боюнча берген идеялары чындап бизди аябай таң калтырды бүгүн. Өтө актуалдуу темаларды козгошту. Мен ойлойм, ушул өзүнүн максатына жетет. Конференция дагы уланып атат азыр секциялык иштерде. Ошол секциялык иштердин жыйынтыгы менен биз резолюцияны кабыл алып, ошонун жыйынтыгы менен жыйынтык чыгарабыз. Эң мыкты деген докладтарга акчалай сыйлыктарыбыз бар, кызыктыруучу сыйлыктарды беребиз. Секциялык иштердин жыйынтыгы чыгып, конференциянын резолюциясы кабыл алынды. Андан соң мыкты баяндамачылар уюштуруу тобу тарабынан сыйлыктарга ээ болушту. Иш-чара студенттердин илимий потенциалын өстүрүп, жаңы маалыматтык технологияларды туура пайдалануу менен студенттик илимди өнүктүрүү максатын көздөйт. Аида Кадырова, Рустам Батырбеков, Ошомпу жаңылыктары.